Айбек Тоотович, сизге сөз. Рахмат. Азыр жанатан бери Алымқазы Сабидинович дагы көп эле биздин сөзгө чыккандардын баары эле черный рынок дейт. Таможнян бар да, ал каяктан келип атат черный рынокко? Саламатсыздарбы? Биздин маалымат боюнча контрабанда дары-дармектер кирген кармалгандар болгон эмес. Биз атайын биздин стратегияга койгонбуз эң негизги багытта ушу контрабанда, коррупция боюнча күрөшүү боюнча, цифровизацияга өтүү боюнча атайын стратегия бекитип чыкканбыз. Ошо менен иш жүргүзөбүз. Сиз кечиресиз, сөзүңүздү бөлүп коеюн. Мынакей баары айтып атат. Ушул жерде жалдаң медицина кызматкерлери турат. Саламат сактоо министри баш болуп айтып атат. Черный рынок мынакей көбөйүп атат деп. Значит, силер иштеп атсыңар да, жөн эле буну кылып атабыз, тигини кылып атабыз деп. Каяктан чыгып атат бул сөз? Мен ошону сурап атам сизден. Значит, бар экен да, дагында эле ошол эле коррупция бар экен да таможняда. Каяктан кирип атат анда мынча дарын баары мынакей ошончо ушул өкүлдөр айтып атат, болуп атат деп. Баарыбыз биз деле көрүп атабыз. Каяктан кирип атат ал дарылар? Биз 3-чү мамлекеттен келген товарларды көзөмөлдөйбүз. ЕАЭС мамлекеттеринен мүмкүн бардыр, жоктур, аны айта албайт экенм. Ошону өзүңүзгө белгилеп алыңыз. Бүгүн барып жетекчиңизге айтыңыз. Биз билбейт экенбиз, көрсө медицина тармагында ушундай өзүнчө бир базар бар экен, кара базар. Ошолорду үстүнөн иштейли деп өзүңүзгө отметка кылып алыңыз. Андан кийинки мына жогоруда жанатан бери Евразия экономикалык биримдиги жөнүндө сөз кылып атабыз да, урматтуу, мен сөзсүз колдойм. Биздин өзүбүздүн өндүрүштү. Бирок ошол эле мезгилде биздин биринчи койгон биринчи орундагы бул калкыбыздын саламаттыгы болуш керек. Мына ЭЭПке 2016-жылы киргенбиз, туура? Ошондон бери мына бүгүн уже 7 жыл өттү. 8 жылга кетип атат. Биз ошонун кандай талаптарын аткардык? Эртең 30-га жылдырып койгондо кайра дагы 10 жыл сурайбыз да. Эмне биз бирөөнүн бизнесин жүргүзүш үчүн, же бирөөнү байытыш үчүн элибиздин десолун садага чабышыбыз керекпи? Ал жагын дагы карашыбыз керек. Сөзсүз түрдө талаптарды аткарышка көнүшүбүз керек. Мен азыр мынакей көп угуп олтуруп, бир жумуш жасабай туруп, кайра эле жылдыр дегенди кылып атабыз да. Ошол мына Кыргыз фармацевтика союзунун башчысымын дедиңиз, а? Сиз бир маалымат берип коюңузчу, ошол Евразия экономикалык биримдигинин талаптарынын канча талабы бар, ошонун кайсысын аткарганга сиз өзүңүздүн салымыңызды коштуңуз ушул элибиздин саламаттыгына жакшы кам көрүү максатында. Ошону айтып койсоңуз. Андан кийин мынакей азыр жанатан бери биз айтып атабыз ГП фармация деп. Мен жогоруда бир эжекенин маалыматы боюнча уктум, 2021 жылы 19,5 миллиард сомдук дары биз импорттоппуз деп. Кыргыз фармациянын бюджети канча? Айтып коюңузчу. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу жыйындын катышуучулары. Молдоташев Бурканбек, Кыргыз фармация ишканасынын фармацевтика кызматынын жетекчиси. Өзүңүздөр барыңыздар билесиздер, Кыргыз фармацияга 2023 жылдын эсебинен 1 миллиард сом бөлүнүп берилген. Азырынча ошол 1 миллиард сомдун тегерегинде ишти алып барып жатабыз. Значит, бизде бүгүнкү күндө мына Кыргыз фармация ачылган менен, бирок ошол эле мезгилде Алымкадыр Сабирдинович, биз баары бир жеке фармацевтикалык компанияларга көз каранды экенбиз да. Туура? Эми Айбек Муртазович, биз көз каранды эмеспиз, чогуу иштеп атабыз. Чогуу Кыргыз элине сапаттуу, арзан баада жеткиргенге айтып атпайбыз. Бирден малышта бир жолдан жолугуп, частный компаниялардын баардыгы чогуу биздин Кыргыз элинин керектүүсүн жеткизип беребиз. Алымқазы Сабидинович, мен буну сураганымдын себеби, эртең мына сиз өзүңүз азыр эле айтып кеттиңиз да, 35 жерге мамлекеттик дарыкана ачамын деп. Ошол 35 жердеги мамлекеттик дарыканага ушул биздин Кыргыз мамлекеттин ичиндеги болгон фарм компаниялардын баары сиз койгон сенада дарыларын береби?
Ал дары дармектердин баардыгын биз списигин коюп атабыз. Аларды биз непосредственно производительдерин алабыз. Производителин алып келип, кыргыз фармация аркылуу алып келебиз. И билесиздер, кыргыз фармациянын өзүнүн уставы бар, өзүнүн уставы боюнча биз иштесек, частный компаниялар алып келгендерге караганда биз кыргыз элине арзан жеткизип беребиз. Алгас Алиевич, аны түшүнүп атабыз. Мен ошон үчүн азыр сурадым да, бюджети канча деп кыргыз фармациянынчы. 1 миллиард болсо, бизге мына 20 миллиардтын тегерегинде дары керектелип атса, калган 19 миллиардты каяктан алабыз? Мен ойлоп атам, азыркы кезде кыргыз фармация иштеп өзүнүн жөндөмүн көрсөтсө, депутаттар биздин өкмөт тараптан дагы чоң каржылоо болот. Туура, Алгас Алиевич, эми бул жерде биз ушуну такташ үчүн чогулдук да, баарыбыз, ушул жерде фармация өкүлдөрү, башка кыргыз фармация мына 1 миллиардты 1 жылга бөлүнгөн да, туурабы? Кыргыз фармация. Бул 1 миллиард сомдун алкагында бизде саламаттык сактоо тармагында жана жогорку медициналык технологиялар фонду бар. Анан борборлоштурулган бөлүштүрүү бар. Ошонун бюджети бул 1 миллиард сом. Булардын көпчүлүгү жана кымбат турган, анан кийин биологиялык характердagi дары-дармектер, анан медициналык буюмдар. Түшүнүктүү. Мына жогоруда айтып кетти да, жакшы жанагы биздин башыбыздан өткөргөн окуялар боюнчачы. Бүгүнкү күндө Кудай сактасын. Ошондой күнгө дагы кабылып кала турган болсок, бизде канча жылга же канча айга жете турган дарынын запасы бар? Айгырс, мен азыр региондордун баардыгын кыдырып чыктым. Кээ бир больницаларда 6 айга жете турган запас бар. Эң азы 2-3. Биз азыркы кезде күз, кыш, жаз мезгилинде билебиз, кайсы оорулар күчөй баштайт. Ошолорго мен баардыгына тапшырма бердим. 3-4 айлык запас даярдагыла деп. Рахмат. Мен азыр дагы бир нерсени тактап коелучу. Урматтуу Мариям Кадыркуловна. Мына негизги талаптарыны айтып бериңизчи GMP'нин. Неле биздикилер ошондон коркуп атабыз? Кандай талаптары бар? Ушунчалык эле биз аткара албай турган кайсы талабы коркунучтуу болуп атат? Ошону айтыңызчы, ушул жерде бир угайлычы. Биз кантип ушул парламент, кантип өкмөт ошонго жардам бере алса болот, ошону аткарыш үчүн? Негизги чыгымдары жанагы техническое перевооруженияга кетет. Анткени салынган өзү помещение производственное ошо туура салыныш керек. Тиги стена, полдун бүт обработкалары туура болуш керек. Щели, ушундай жерлердин баары туураланыш керек. Эч кандай мындай технический загрязненияга туруктуу болуш керек да, ошонун баары. Анан өзү завод жайгашкан жагы дагы туура болуш керек. Эл жакын жашабаш керек. Ошондой бир көп техникалык талаптары болот ошонун. Ошол технический перевооружение анын баары кымбат турат. Анан вентиляция воздуха ошол эң кымбат система болот. И анан жанагы калганы конвейер, ал технический линиялары ал өзүнчө, а ошол имаратына, расположениясына, вентиляцияга аябай көп талаптар бар, ошонун баары кымбат турат. Анан азыраак немеси каражаттары ошо эл ошого адистер окутулуш керек. Ошо стандарттарды билген, бүт процесстердин баары стандартизованный болот. Анан ошонун баарын билген адистерди окутуп туруш керек. И такай ошолор постоянно окуп туруш керек. Ошол эки неме жагынан турат. Ошо технический часть ошол кымбат. 2010дон кийин эле Казакстан өзүнчө атайын программа түзүп, аябай мамлекет көп көмөктөшкөн өздөрүнүн өндүрүшчүлөрүнө. Бирок ошолор деле ушунча жылдан бери ошого мындай умтулуп келатышат. Жакшы эле болуп калды, бирок все равно дагы эле көп эле мүчүлүш
түктөр бар. Бизде андай мамлекет жактан мындай көмөк болуп, атайын программа болгон эмес. Ошондой да. Ошон үчүн 30-жылга чейин анын баары жылса, кадимкидей эле аябай күчтөнүп, дорожный карта кылып иштеш керек анын баары. Биз дагы бүт жардам беришибиз керек биздин өндүрүшчүлөргө. Анткени азыр Энисбекович айтып кеткендей, COVID-19 кырдаал болгондо ошондо көргөнбүз кандай биздин мамлекет аябай көз карандыбыз ушунун баарына. Аябай эле байкуш болуп калганбыз. Түшүнүктүү, рахмат. Мына көйгөйлөрдү айттыңыз да. Сиз эми жаңы эле келдиңиз. Бирок эми бул система Саламат сактоо министрлиги иштеп келе жатат да. Буга чейинки ушул биз ЭАЗСке киргенден баштап ушул талаптардын бир канча пайызы аткарылыптыр? Евразия экономикалык биримдигине киргенден бери коюлган талаптардын канчасы биздин өлкөдө аткарылыптыр? Же аткарылбай эле кел айтып 30-жылга жылдырып коюп, кайра эле аткарылбай калабы деп жатам. Айбек Мырзович, биз азыр мынакей ЖМП бул баягы өндүрүү этабында, ЖДП сактоо жана таратуу этабында ЖПП колдонуу учурунда болуп, бардык фармацевтикалык дары киргенден производство болгондон баштап акырына чейин чыга турганга чейин Евразиянын өзүнүн мындай бизге койгон ошол Евразияга кире турган ушулардын бардыгынын тартиби бар да. Ошол боюнча мынакей биз жолугуп сүйлөшүп атабыз. Мына ошол фармацевттердин ассоциациясын чоң айтканда, биз дагы өзүбүздүн саламаттык сактоо министерствосунда чоң отдел түзүп, ошол боюнча азыр биз баштайлы деп атабыз. Ошону баштап бергенден кийин анан канча процент ЖМПге өттү, канча процент ЖДПге өттү, и ЖППге канча процент өткөнүн ошондо гана айта албасак, азыркы кезде айтсак бул өйдөтөн эле айтып калабыз да. Үчүн дегенде чоң фирмалар колдонуп аткандар, кээ бирлери ЖМПге даярданды, кээ бирлери ЖДПге даярданды, кээ бирлери ЖППге даярданышты да. Алмаз Сабинович, мына эми туура мурдакыларды мындай иш болуп аптыр деп айта албай атасыз. Бирок мен азыр мына эжекебиздин Мариям Кадыркулованын жана талаптар боюнча айткан жообун угуп туруп, мына биз буга чейин андай элибизди отравить этип эле жүрүппүз деп ойлоп калдым да. Мына сиз айттыңыз, ал жерде өзүнүн помещениясы, кампасы керек, вентиляциясы керек, ошолор жок деп. Анда биз дарыларды кайка сактап келдик? Кандай болуп аттанда? Мынакей, мына жана бир Надир Азимдин айткан туура эле экен да анда. Биз дарыларды колдонуп туруп, кайра ооруларды өзү чыгарып атат экенбиз да. Бир дагы талапты аткарбай, дары каерде сакталганын талапка жооп бербей сакталып атса, каалаганда келип туруп, каалаганда алып барып туруп чыгып атса аптекаларга, анда ошо дарыдан ичип кайра элибиз ооруп атыптыр да. Мына сиз азыр мына айттыңыз, мына мен ошон үчүн атай сурадым, кайсы талаптарды аткарбай атабыз деп. Аларга эмне тоскоол болуп атат аларды аткартышка? Жооп берсе болобу да. Мурдакы иштеген техникалык регламентте талаптар бар. Ошого ылайык ошолго жооп берет биздин бүгүнкү өндүрүшчүлөр. Жөн эле жана ЕАЭСтин алкагындагы бекитилген GDP, GMP талаптар азыр ошол жөнүндө биякта сөз болуп атат. Биздин өзүбүздүн улуттук талаптар бар. Бирок ЕАЭСтин талаптары деңгээли өйдөрөөк, ошого умтулуш керек деген сөз болуп атат да. Ар бир эле бүгүнкү берилген лицензиялар бир талаптарга жооп бере турган талаптары бар. Жооп берет, анын баарын биз көзөмөлдөйбүз. Эч кандай эле башаламандык деп айта албайбыз. Башаламандык бирок башка жагында бар, лицензиясы жок аптекалар иштеп атышат. Контрабанда көп, эми аны контрабанданы көзөмөлдөгөнгө биздин укугубуз да жетишпейт. Бирок бүгүнкү күндө жанагы электрондук байкоо системасы кирип атат. Бүгүн бажы менен келишим түздүк. Импортты контролдоодо биздин бир системабыз иштеп атат. Ошондон баштап ошо биздин бейтапка жеткенге чейин дары электрондук байкоо системасында болсо, анда контрабанда азаят
деп ойлоп атабыз. Анан бүгүнкү айтып кеткен жанагы улуттук каттоону күчөтүш керек, ар кандай ыкмаларды чара көрүп атпайбызбы? Бүгүнкү жаңы мыйзамда стратегиялык маанилүү тизме деген киргизилген. Бул биздин мыйзамда биринчи киргизилип атат ошондой термин. Ошол стратегиялык маанилүү тизме болсо, ал такай улуттук каттоо режиминде болот. Ошонун бул закондо өтүп кетсе, анан кийин өкмөттүн токтому менен ошол тизме тизилет. Ошол биринчи максаты мамлекеттик коопсуздугун обеспечивать этиш керек да. Ошондойдун баарын биз ойлодук, анткени COVID-19 кийин ошонун баары бизге сабак болду. Ошондой норма бар, ошон үчүн ушул бүгүнкү биздин талкуулап аткан мыйзамыбыз аябай эле маанилүү. Анан ЕАЭСтин талаптарына биз саламаттык сактоо министрлиги бүт мыйзамдарды, укуктук ченемдик актынын баарын шайкеш келтирип келе атабыз. Көп жылдан бери ошонун баары гармонизация болуп, азыркы закон дагы ошол алкагында кетип баратат. Ошо гармонизация, бүт талаптарды күчөтүү алкагында кетип баратат. Бирок ошол биздин өндүрүшчүлөргө сөзсүз түрдө мамлекет жагынан аябай көп колдоо керек. Бул деген биздин улуттук коопсуздукка аябай көз карандуу маанилүү вопрос болот да.